өкмөт дени айтып светофорду койдуруп бериш керек. Ошонун милдети айнып жазылган айтылган мурун айтылгандан бери 3 жыл өтүп атат. Мында чогулгандар Жапалак айылынын тургундары. Алар жол кырсыктарынын саны өсүп жатканын айтып, жол коопсуздугун талап кылышууда. Мына ошол жол министри келсин, чыксын. Мына маршрутканы түкүрдүн астына токтотсун. Мына жерге бир светофор коюп берсин, биз да тынч жашайлы. 2 күн мурда 13 майда мектепке бара жаткан 6 жаштагы баланы оор жүк ташуучуна коюп оор жаратылган. Нараачылыкка чогулгандар жыл башынан бери ушуну менен 4-чү баланы машина сүзүп кеткенин айтып, тынчсызданышууда. Анткени Ош-Ноокат Баткен автоунаа жолу болгондуктан кооптулук күч. Тым эле ДТП болуп турат да. Мектепке жаш балдарыбыз барат. Ана мына чоң жол ушул жерге бир светофорго кайрылганбыз. Биздин каттарыбыздан баары. Мына бир 2 күн мурун ушу нөлөйдө окуган бир балабызды неме болуп кетип, путу сынып калып, жакшы Кудай сактап тирүү деген больницада азыр. Беспредельный жүрөт машиналарчы. Күндөн күнгө техника көбөйдү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошого байланыштуу бул өтө кооптуу жер. Заселенный мындай айыл арасындагы неде машина өзү этият болуп жүрүш керек го заселенный пункттардачы. Наоборот, каттуу жүрүп, жаш бала караган карабайт. Бизге пешеходный дороганы коюп берген менен буга эч ким карабайт, контроль кылбайт. Поэтому биз суранабыз, светофор коюп берсе, тартипти сактаса, водительдер дагы жакшы өзүнө карап жүрсө. Аталган жолдо унаа кыймылы көп. Окуучулар мектепке баруу үчүн бул жолдон өтүүгө аргасыз. Ал себептүү ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдө да санаркап турушат. Жөөтмөк сызылган менен унаалар катуу ылдамдыкта жүрөт. 2-класста кызым бар. Ошону лично күндө аялым же өзүм кээде такси менен жөнөтөм. Ондай кылсаң эми коркосуң да жүгүрүп жүрсө, эми бала экен да балага күндө айтып чыгарасын. Жолдон этият болуп өт, шашпа, кеч калсаң мен жооп берем деп айтасың, эми айткан менен баары бала да жүгүрүп жүрөт экен. Ошого бир светофор коюп берсин деп, мына 2 жылдан бери айтабыз да. Тотканда машина сүзүп кетти. Мен көрүп калдым да. Жүгүрбө деп атканда жүгүрүрдү. Мен машина каттуу өттү. Мен жаш бала экен, көрбөй калды, сүзүп кетти. Дагы мындай жан башы менен сүзүп бир буралып кетти анан. Командирибизди апарабыз. Балаң урушат кезин да. Шопур токтобой эле кетип калды. Не дейсиң, каттуу өтөт, нерге светофор коюш керек. Неме ошол да. Жол чырак маселесинде буга чейин тургундар жергиликтүү бийликке да кайрылып чечилген эмес. Анткени аталган жол транспорт министрлигинин карамагында. Ишкана жол чырак орнотуу үчүн жолдун талапка жооп бериши каралып жатканын жөө келтирди. Анткени бул сыяктуу 4 жерге жол чырак орнотуу зарылдыгы бар. Предписание бериш керек, ушул жерге болот деп тактап, комиссия ушул жерге болот деп тактап чыгарып берсе, биз ушул эмени беребиз да. Предложенияны беребиз. Бирок алдын ала сүйлөшүү болду. Азыр ушундай чыкты, элдер чыгып жатат деп биз айттык. Айтсак, эми жооп болуп атат. Силер териштиргиле, макулдук бере турган болсо, ГАИ макулдук берген болсо, акча каражаты чечилген болсо, давайте коюп бере бергиле. Биз кошумча изилдеп көрөбүз. Эгер адамдардын саны ошончолук эле көп болуп, күнүгө окуучулар эртең менен көп чыгып, андай зарылчылыгы болсо коюлат. Берилиш керек мына жерде, тротуар болуш керек мына жерлерде. Караңыз, тротуарлар жок экен. Азыр карап туруп көрөбүз, азыр 200 метр эки жакын светофор болбойт да. Жолду изилдейбиз, азыр ички жолдорундагы изилдеп көрөлү. Болсо азыр 200 метрди жолду ичинен бир жерден чыга турган кылабыз. Ош шаарында акыркы 4 айда эле 100 жол кырсыгы катталган, анын 26сы жаш өспүрүмдөр болгон. Буга айдоочулардын жол эрежесин так сактабай жаткандыгы себеп болууда дешет. Баягы жанагы Жапалак жолунда атайын ылдамдыкты тартуучу атайын камера коюлган, белгилери коюлду, камера өзү да коюлду, жакынкы күндө ишке түшөт. Эгер ал жерде ылдамдыкты тарткан камера коюлган болсо, демек ал жерде ылдамдык да азаят. Ал жерге жөөткөлү коюп берген светофордун кажети жок. Себеби ар бир жерге светофор кое берсе, шаарга келген тургундарга жана жүк ташуучу унааларга ал жерге бир топ тыгын жаратышы мүмкүн. Эми албетте аны карап көрөбүз. Ал эми өлкө боюнча 2024-жылдын 3 айында эле 1173 жол кырсыгы катталып, 82 адам каза болгон. Өлкөдө жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында мыйзамдар катаалдашып, видео көзөмөлдөр орнотулган. Ага карабай жол кырсыктарынын саны арбууда. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.